Кандайсыңар анан туугандар? Шаарга чыкса болот деген жаңылыкты уккан соң жакшы кийимдерден кийип алып эле эки-экиден жолугуп. Бирок бүгүнкү сөз ал жөнүндө эмес. Мына балдарымдын кашымда отурганымдын дагы себеби ошондо да. Мына акыркы 2 айда менин көзүм ачылып отурат. Ё-моё. Мына буларга тамагын берип, курсагын тойгузуп, общение кылып атып дегенде көп нерсени билип алдым да. Оказывается, кызым программист болгусу келет экен. Ушу кичинекей кезинен эңсегени такыр башка. Уулум болсо тигине тиякта чимирилтип сонун сүрөттөрдү тартып атат. Ё-моё. Аттуу, сиз мени жакшы көрөсүзбү? Албетте томпошкам, байкең экөөңөрдү абдан жакшы көрөм да мен. Кичинекейлерим го мен. Ушунун баарын байкабай кайда жүрдүм дейм да. Эшекте калап эле жүргөн окшойм деп эле. Негизи кыйын балдардын атасы экенмин мен. Мага окшогон аталар барбы? Давайте тоже подтягивайтесь тут между нами мужиками дегендей. Мына 1-июнь балдардын майрамы да келип калыптыр. Анан бүгүн эле мороженое алып берип көңүлүн алып койбой, мындай күндө ата болгонго аракет кылалы, Балдарга татыктуу тарбиядан берели дегендей, үй бүлөнүн ортосунда мындай сочный мамилелерден ыргытып, кичине ызы чуудан алыс кылып, ата экенибизди унутпайлы.